Саламатсыздарбы? Менин атым Аймерим. Мен Тазардын негиздечүүсү болом. Тазарды иштетип чыгууга өлкөдөгү азыркы таштандын маселеси болду. Биз менин негиздешүүм менен Айнура Сагынова экөөбүз ушу таштандыны кантип кандайдыр бир санарип жолу менен чечсек болот деп ошону ойлонуп Тазар мобилдик тиркемени ойлоп чыкканбыз. Акыркы жылдары могу таштанды алуучу жайлар көбөйдү. Кийим алуучу жайлар көбөйүптүр. Алар жанагы жөн эле Ош базарынын жанында эмес, жөн эле бир жеке бир үйдүн ичинде эмес, алар моундай чоң бокстор чыгып, ошолордо алар жана офисте турат же болбосо уюмдардын ичинде турат же болбосо жанагы кафе, ресторандардын ичинде турат да. Ошондой эле азыр мисалы нан чогултуп башташты. Эски нанды чогултуп башташты. Бул аябай эле сонун бир долбоор. Таштандыны сиздер мисалы тамак азык алып жатканда сиздер ойлонушуңуз керек. Бул мен алып аткан пластик же болбосо мен алып аткан айнек бөтөлкөлөр бул переработкага кетеби же кетпейби депчи. Эгерде кетсе, анда алса болот, аны колдонуп кайра переработкага берсе болот. Таштандыны үйдөн чыгарып жатканда бөлүп чыгарыш керек. Бөлүп чыгарып, анан кийин таштанды мындай сасыбай, ичинде эчтекени калтырбай, кичине да болсо да кичине мындай чайкап коюш керек да. Таштандан кыргызстандан азырынча көп нерсени жасаса болот. Таштандан мисалы биздин айнек кайра эле эритилип куюп кайра бөтөлкө жасашат анан. Ошондой эле пластиктен көп нерсени жасат. Пластиктен майдалап флекс кылып сатышат, мисалы Өзбекстан, Казакстанга. Же болсо пластиктен өзүнөн кайра жаңы жанагы дагара, кумган, чакаларды жасашат. Азыр жанагы полиэтилен бизде аябай чоң көйгөй болуп атпайбы? Полиэтиленди азыр чогултуп, мисалы жанагы түтүкчөлөр жасайт, түтүкчө, трубы, шлангаларды жасашат дагы. Анан кийин болсо, мисалы органикалык таштандыдан бизде Бишкекте Fluid деген бир уюм бар. Булар жанагы газ жасашат. Эски майды тапшырса болот Бишкекте. Эски майдан кайра эле жанагы биз колдонгон гирсамын чыгат. Кандай эле китеп жасап атабыз. Бул балдар үчүн жомок болот. Таштанды жөнүндө жомок болот. Ошол жомоктун негизинде биз театр ойнойбуз. Анан ошонун негизинде эле жакшынакай жана иллюстрированный китеп чыгат.